Бұл екі кадр тең Акаевтың мезгілінен бері келетеді. Екеуі тең Акаевтың мезгілінен бері келетеді. Айрықша Фарид бұл баяғы 2005 жылдағы март төңкерісінің шығышына бірден бір себепшілердің бірі. Себеп баяғы маалыматты Акаевтың жанағы саясаттарын жүргізуге аябай олыттуу салым қосып келген азаматтардың бірі. Абдил Сегизбаев деген азамат бар. Мына ошол уламдан улам КТРдан чыгып барып, жалган жашыктын баарын төгүп олтурушуп, элдин көтөрүлүп кетишине ушулар түздөн түз салым кошкон. Тырмакчанын ичиндеги азаматтар. Бул кадр жүрүшүнө эч качан таң калбаш керек. Мен президенттик шайлоо мезгилинде да айтпадымбы? Бул көч Атамбаевдин көчү. Бұл көчтү улантып кетем деп уада бергендик үчүн гана Жээнбеков баратат. 27 жыл эгемендик тарыхында эки ооз өзүнүн пикирин айтпаган азаматтан эмнени күтөсүңөр деп айтпадым. Анда да силер да укпайсыңар, эл да укпайт. Баягы бир жылтыраган нерсенин аркасынан чуркап кеткен шайлоо болду да бул. Ойлонбойт да. Бул кандай адам эле? Бұл қандай жолға алып барышы мүмкін деген суроону койбойт. Кете берет чуркап алып аркасынан. Мен мисалы кыргыз журтчулугубуз ушунчалык таң калып аткан болсо, мен таң калбайм, себеби мен муну алдын ала айткам. Бул Атамбаевдин сызган сызыгынан кылдай кыйшайбайт. Кылдай кыйшайган күндөн баштап соке досум ордуңа коюп коем деп айтпадыбы? Ордуна коюп коет. Мына аппараттын жетекчиси болуп Фаридтин келиши, Ниязовдун келиши, бул деген сөз анын эки жагынан тең кысып, түп-түз жол менен гана жүргөнгө. Ал момундай бир жасап жакшынакай кылып койгон бир куурчак болуп олтурат. Эмнени жазып берсе ошону окуйт, эмнени айтса ошону жасап коет. Ошого ыраазы. Себеп адам ичиндеги көкүрөгүндө баягы кайнап буркан шаркан түшпөгөн киши ушул олтурганына, аксакал деп урматтап койгонуна, төргө олтургузуп койгонуна абдан бактылуу болуп олтура бергенге ыраазы болгон киши. Бунтарь деп коет. Көкүрөгүндө бир нерсе шакардай кайнап, атылып чыкпагандан кийин ага баары бир. Ага тек гана төрдө олтурса, жакшынакай кылып сылап сыйпап койсо, ошого ыраазы. Көрүп атпайсыңарбы? Чачты укмуш жасаганды үйрөндү. Менимче күндө эртең менен жасаттырып анан кийин чыгат. Эмне өзгөрдү? Чач өзгөрдү. Башка эмне? Ички жан дүйнө өзгөрөбү? Өзгөрбөйт. Ошол бойдон калат. Муну жалгыз эле Ниязовдор, Фарид Ниязов эмес, дагы 2-3 киши жигиттер бар. Ошолор башкарат. Мен шайлоо мезгилинде да айтканмын, шайлоодон кийин да айтып атам. Эртең бирси күнү дагы жанагы оң жактан, сол жактан ырылдап чыккандарга айтып коеюн. Көз ачыктык кылып атат деп. Көрөсүңөр, аман болсок көрөбүз. Мына ушул кылдай кыйшайбай ошол саясат менен кетет. Ага бир себеп. Минскиде жолугушканда КТР менен ЛТР жанагы энеси эгиз төрөгөндөй сүйүнүшпөдүбү? Кийген костюму жарашканын караңыздар. Калган президенттер суктануу менен карап олтурду деп бир күйөөгө чыга турган кыздай кылып макташпады баягы. Уят бул. Кыргыз мамлекеттик телекомпаниянын деңгээлинде ушундай деп сүйлөп олтуруш. Калган президенттер эмнесине суктанып карап олтурушту. Костюму жарашты дейт. Сөзсүз түрдө алдындагы досунан кийин ар кандай кишиге костюм жарашып калат. Салыштырмалуу айтса. Ушуну жаңылыктардан айта турган сөз бушул. Маалымат кабардан айта турган сөз бушул. Демек, биздин деңгээл аябагандай төмөн түшүп кетти деген сөз бул. Силер элестетип көрсөңөр, Путиндин кийген курткасы өзүнө жарашат деп ОРТдан же РТРден айтып аткан. Андай деңгээлге түшпөш керек. Жасакерленүүнүн дагы жолу болот. Эви чени менен болот. Ошол жерде жолукканда Казакстандын президенти Нурсултан Абишевич айтпадыбы? Бул жерде чече турган маселе эмес, аны Астанага келгенде сүйлөшөсүз деп. Мына Астанага кетпей Ташкентке кетип бардат. Эмнеге? Келгенден кийин досу айтты ага. Мен жаман көрдүм, сен жакшы көрүнөйүн деген оюң барбы? Кайда барайын деген оюң бар? Дегенде ишарат кылды, ошону менен Астанага кел сүйлөшөбүз деген сөз ошол бойдон калды.
Мұны түшінген киши унчукпай олтурат, үн катпай. Түшүнбөгөн кишилер ага маани бербейт. Биз саясаттын чордуунда кайнап аткандан кийин эмне болгон сөз чыкты. Ал кандай тональностьта чыкты. Ошону айтып атканда көз караш кандай болду? Бет, көз кандай абалда турду? Ошого чейин талдайбыз биз. Бул аргасыздын иши болду. Астанага келип сүйлөшөбүз деди. Жок, ал жака бара албай, башка жака кетип бартканы. Бул деген эч качан өз алдынча саясат жүргүзө албайт деген сөз бул. Кадр саясатын сурап атасыңар. Ишенимдүү кишилердин күн санап азайып бараткандыгы. Мындай бир жөлөк боло турган кишилердин жок эсе болуп калгандыгы. Бул Жээнбековдун таянычы эмес, бул Атамбаевдин таяныштары. Бул Жээнбековдун дайындоолору эмес, мүмкүн эгер туура көрсөңөр, баягындай эле ыркыраган сөздөрдөн коркпой туруп айта турган болсом, бул керекпи ар тараптан курчоо маселеси. Кыргызстандагы эң коррупцияга малынган кызмат ал бажы кызматы. Аны жалгыз Кыргызстан эмес, кошуна мамлекеттер дагы жар салып айтып жүрөт. Ал жерден аябагандай арам акчалар башка багыт менен кетип турчу тармак. Ал жерге эмне кылыш керек? Аябагандай ишенимдүү кишини коюш керек. Себеп каржы тармагы, каржы түшүп турган тармактар каттуу көзөмөлдүү болушу керек. Эмнеге андай талапка барышат? Себеп келечекте боло турган шайлоолордун баарын ошол арам акчалар аркылуу жабыш керек болот. Бул деген сөз чарба тармагында дагы, тышкы саясатта дагы, ички саясатта дагы эч кайда кийлигишпей, тек гана жакшынакай чачты тарап, жарашкан костюмду кийип, келген кеткен кишини тосуп, аксакалдык ордуңду, милдетиңди аткарып, төрдө жакшынакай кокоюп олтуруп бер дагы калган жумушка кийлигишпе деген сөз бул. Андан башка сөз жок бул жерде.